Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтөбе каналынын катталуучулары. Бүгүн 6 март 2023 жыл туугандар. Биз Ош областына караштуу Өзгөн районунда Токтогул айылында мына ушул сатылуучу ат боюнча көрсөтөбүз туугандар. Видеонун агына чейин биз менен чогуу туруңуздар. Ассаламу алейкум. Абдурасул ака кандайсыз? Алейкум салам. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ат боюнча бир катар маалымат берип кетели ака. Аттын жашы канча болду? Аттын жашы жазга 4 асы болот. Жазга 4 асы. 7 жаш. 7 жаш. Негизи эмеси сонун экен. Көрүнүшү эле уже сындары, басыктары дагы айыбы жок, сонун экен. Ат өзүнүн айылда кол бала ат. Мен өзүм акемдин досу Аяш акемден алгам. Кулунунан бери чоңойгон. Кулунан бери чоңойгон. Мурда өзүбүздүн айылда бир чагылган деген жакшы ат бар эле. Улактарга жарап жүргөн. Ошонун акыркы кулундарынан бирчи. Акыркы кулундарынан чагылгандын. Кол бала. Кол бала. Каарып анан сатылган алакчы. Бою канча экен бунун? Бою 1.55-тин тегереги. 1.55-тин тегереги. Породасы өзүнүн өзүнүн кыргыз жылкы. Өзүнүн кыргыз жылкы дейт туугандар, мына көрүңүздөр. Негизи эмеси, формасы, сынында айыбы жок экен. Ат өтө мына энчи бап ат. Энчиге универсал. Биринчи улагы 100%. Улагы 100%. Улагы 100%. Топко кирет, чыгат, чуркайт. Үйүрө 100%. 2 жыл коюлган. 2 жылдан бери жүрөт үйүрдө. 2 жыл үйүргө коюлган. Иши любой ишке жүрөт. Кете берет, араба кош. Араба, акушник, кош, араба любойуна жүрөт. Любойуна жүрөт. Негизи жаш балага өтө жоош. Жооштугунда карай берет жаш бала дагы. Жаш бала аял киши карай берет. Мына. Мен өзүм көбүнчө Ошто аяк биякта болуп калганда ошо үйдө апам эле карайт. Ошол жака өтүп туруп бир кой берип коесуң туман. Эки жака көрөлү. Азыр көбү ишке ат издешсе керек жаз келди. Тамай. Иши тамай буюрса. Ишке дагы, үйүргө дагы. О жаныбар мына. Ошум ака? Жулунат го, а? Күчтүү. Бу торпоголактарга чабылып жүрөт. Торпоголактарга чабылып жүрөт. Анан мына айылда сборный 5-5 командада ойнойт. 5-5те да ойноп жүргөн. 5-5 дагы дадилеген он да. Журкаштар. Кереги жок. Топко жакшы кирет. Топко кириши жакшы, жүрөгү топ. Улакка жеткирет дейт. Кайым мунун басын канча деп атасың? Жаш баланы үйрөтөт бул ат. Жаш баланы үйрөтөт. Жаш баланы үйрөтөт. Мунун басы сата турган эле жакын эле кылып айтайын 160 миң сом. Сомго 160 миң сом. Ошондо 2 миң долларга жетпеген акча болуп калат. Долларга эсептегенде 2 миң долларга жетпеген акча болуп калат. Мына сага. Көрүңүздөр туугандар, ушундай жакшы жылкы издегендер агабызга байланышасыздар. Өзбекстанга дагы эгер өзбек туугандар ала турган болсо, границадан өткөрүп доставкасы бар. Доставкасы дагы бар. Үйүнө чейин. Үйүнө чейин доставка алып беребиз дейт. Вадыйга, Фаргана, Андижан, Наманганга үйүнө чейин жеткирип беребиз. Үйүнө чейин жеткирип беребиз дейт, Кудай кааласа. Жакыныраак алып келгин, бир көрсөтүп койду жакынырактан дагы. Мындай кылып азыктарын, көкөрөктөрүн, каш кобактарын да мындай көрсөтүп кой. Мен экинчи хазайынымын. Экинчи хазайыны. Кулундан бери. 1 жылдан бери менде атчы. Ат Кудай кааласа жаманын көрбөдүк. Жаман көрбөдүк дейт. Жаман нерселерин көрбөдүк. Үстү дагы толмогон экен, жакшы. Соорлары мына. Көрүңүздөр. Мынага бир бастырыңчы. Жакшы ака. Басын дагы жөндө койдуңуз, Абдурасул ака. Ишиңизге ийгилик. Ушундай жакшы аттарды тарбиялап өсүрүп жүрөбүз эми. Ушундай туугандар, бүгүн биз Токтогул айылында мына ушул сатылуучу ат боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.